Саламатсыңарбы, урматтуу 6-класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен сынатоочтун басаңдатма даражасын өтөбүз. Алгач буга чейинки өтүлгөндөрдү эсибизге түшүрүп алалы. Сынатоочтун канча даражасы бар? Туура айтасыңар, сынатоочтун 4 даражасы бар. Жай даража, салыштырма, күчөтмө жана басаңдатма даражалар экен. Жай даража деген бул заттын белгисинин нормада экендигин көрсөтөт. Анын эч кандай мүчөсү жок. Демек, уңгу түрүндөгү сынатоочтор. Ал эми салыштырма даража заттагы бир белги менен экинчи заттагы белгини салыштырат экен. Анын мүчөсү ыраак мүчөсү. Ал эми күчөтмө даража заттагы белгинин нормадан өтө эле жогору экендигин көрсөтөт. Бүгүнкү биздин өтө турган басаңдатма даража заттагы белгинин нормалдуу белгиге жете бербегендигин көрсөтөт. Басаңдатма даража төмөндөгү мүчөлөрдүн жардамы менен уюшулат. Ыш мүчөсү, мисалы агыш, көгүш. Ак эмес же көк эмес, бул жерде нормага жете бербей атат. Агыш, көгүш деп. Гыл, киргил, ылжың, каралжың, ылтыр, көгүлтүр. Гыч мүчөсү, саргыч, гылт мүчөсү аркылуу кызгылт деген сөз жазалып атат. Омук мүчөсү аркылуу бозомук сөзү жазалып атат. Мисалдарга көңүл буралы. Басаңдатма даражаларды карайбыз. Бөбөгүмдүн кызгылт тобу бар. Айгүл каралжың көйнөгүн кийип келди. Көгүлтүр ысык көлүбүз абдан кооз. Демек, бул жерде балдар сынатоочтор нормага жете бербей басаңдатылып айтылды. Темага байланыштуу тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи тапшырма сүрөт боюнча чакан 6-7 сүйлөмдөн турган текст түзөбүз. Текстибизде кызгылт, көгүш, бозомук, киргил, саргыч деген сынатоочторду катыштырабыз. Аны бүткөндөн кийин китебибиздеги 285 көнүгүүнү аткарабыз. Даражаларга бөлөт экенбиз берилген сынатоочторду. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.